Assalamu alaikum. Эртең мен сотым. Мен үстімен Куликовский арыз жазған. 9 ай 6 күнден бері үй қамағындамын. Үй қамағында маға қырғыз тілі бойынша дегеле бұл іштері бойынша иш қылғанға болбойт. Үй қамағында Бишкек шаарынан шыққанға болбойт. Түнкү 10-дан эртең саат 6-га чейин көчөгө чыкканга болбойт. Бардык шарттарды туура аткарып келатам. Азыр эми сотко бул жерде Куликовдун юристи, адвокаттары келип атышат. Анан эки жабырлануучуну ээрчитип келип атышат. Бир жабырлануучусун мен тааныбайм такыр. Бир жабырлануучусун көргөм мурда. Ушу мен Куликовскийди жана кыргыз тили боюнча тартып барганда ошол жерде жүргөм. Болгону мен ага жаман сүйлөгөн эмесмин. Болгону кыргызча жазуу барбы, кыргыз тилинде тейлей аласыңарбы деген гана сөздөрүм болгон. Анан эми азыр булардын талабы мени кечирим сурасаң, анан кийин биз арызыбызды алабыз, ишибиз бүтөт деп атат. Мен кечирим сурабайм деп айткам Куликовдон. Мындан ары да кечирим сурабайм. Андай оюм жок. Анан эми эртең 13 январь саат 3-тө Свердлов райондук сотунда сотум болот. Кудай буйруса сот деген адилеттүү чечим чыгарат деген ойдомун. Мен акталам деген негизи жакшы ниеттерде жүрөм. Себеби мен эч кандай мыйзам бузган эмесмин. Мага 330-беренен 1-пункту менен иш козгошкон. Бул улуттар аралык кастыкты козготуу деген. Мен эч кандай бирөөнүн улутун атаган эмесмин. Бирөөнүн же бир жаман сөз сүйлөгөн эмесмин. Сен мындайсың, тигиндейсиң деген менден эч кандай сөздөр чыккан эмес. Мен баардык нерсени мыйзам чегинде гана, мыйзамдан чыкпай иш кылып келгем, ушу кыргыз тилин өнүктүрүү максатында гана. Болгону мен буга чейин мындай нерсени мен үстүмөн ким арыз жазганын, аны эч айткан эмесмин эч кимге. Интернетке мен да бир аз болсо дагы көрүүчүлөр бар. Ошолорго баарын айтып коеюн дедим. Мен үстүмөн ушу Куликовский арыз жазган. Ушу арызын алыш үчүн кечирим сурады деп атышат. Мен кечирим сурабайм дедим. Мындан ары да кечирим сурабайм. Кудай буйруса адилеттүү сот болсо, мен соттон акталып чыгам.